Түшүнүктүү. Көрдүңөрбү? Канча киши бар азыр? Буяк тартпайлы ой. Улан Эгизбаев киши колду болуп өлгөн. Анан эксперттер жашырып коюшкан деп. Могул ушунча кишиникиби? Бул каза болгондордун, Ооба, бирөө түшүп, сүзүп келип, бутуна бирдеме байлап, убадалары менен. Анан тийип, кармап, чөктүрүп, анан түңдө өлүп чөкүп калганда, кара жипти чечип, анан сүзүп кетип калды. О, какая версия. Неме туруптун генелой немеси жыткысы түшкөндөн кийин ал разъедать этет. Каза болду го. Камчы Көлбаев. Камчы Көлбаев өзүм барып, ошол жерде осмотр жасап өзүм эмес. Канализацияны тазалап, үйдүн алдында подъездин жанында люктан сордуруп атып, жаш бала чыгып калды. Ушундай нерселер көп болот да. Мен сиз менен жолуккандан кийинчи мага тааныштарым да чалып атты. Эй, Нарбек, Еренбек айтып койчу. Сойбой эле койсун депчи. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта мейиткана тууралуу сөз кылабыз. Албетте, бүгүнкү чыгарылышты сиздерге чагылдырып берүүнүн себеби биздин эл арасында дагы өзгөчө ушул мейитканада эксперттерди бир туура эмес жаатынан да көргөндөр бар. Анткени бул кишилер бизге туура эмес диагнозун берип коюп, ушундай иштер болуп кетти дегендер да аз эмес. Андан сырткары дагы Улан Эгизбаев белгилүү журналист, раматылык, көпчүлүк элдин арасында ушул киши колду болду деп айтылып келинет. Мына ошол Улан Эгизбаевдин денесин изилдеген эксперттер менен биз жолугуп, алардан ушул чынында кандай каза болгон, мына ошол тууралуу биз кеңири айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Шүгүр өзүңүз. Аман эсен. Кайра келдик биз. Жакшы. Саңыз жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Оорубай, сыркыбай. Мурунку келгенде дагы жашарып кетипсизби? Кандайсыз? Жакшы болду да. Биз эми баягы бир-эки маселени көтөрүп чыктык эле моргтон. Ошодон кийин бир аз моргтун жамааты бир башкача көрүнүп калды элдерге. Анан ошол тууралуу сизден дагы бир кененирээк маалымат алайын деп. Канча да тажрыйбалуу кишисиз да. Азыркы учурда бир нерседен баштагым келип атат. Кандай абалдар туш келип атат бул жакка? Кандай маркумдар келип атат азыр? Маркумдар караганда көбүнчө жаштардын арасында асынып алгандар көп болуп атат. Асынып алгандар. Анан азыр жана коломтолор ачылган. Жана үй жайы жоктор барып ошол жерлерге эмнетет. Анан хоспистер ачылган. Жана особо катуу оорулар менен ооруп, жана ВИЧ, инфекция, туберкулез эмнелер менен ооругандарды туугандары барып хоспистерге жаткызат. Анан алар учету жок болот, эмне болот. Анан бул жакка келет ошолор. И жол кырсыгы. Азыр эле көрдүңөр, бирөө алып кетти. Карындашынын кийимин алып кетти. ГАИ менен мен сүйлөштүм. ГАИдеги следователь берип коёр. Мен эртең келип кол коем деди. Разрешил берди да, уруксат берди бергенге. Ушундай келип алып кетет да, анан жол кырсыгынан ушундай жаштар. Жол эрежесин сактабагандыктан, жол эрежесинин эмнесин правиланы жакшы билбегендиктен ушундай автокырсыктар болот. Ылдамдыкты күчөткөндөн. Жанагылар келип ата келбейт та, бир маселе ушул. Скутер айдагандар келип атат. Ошолорда келип атат.
өзү скутер бул транспорт да эми бул делечи. Анан бирок бул көрүп атасыңар, көчөлөрдүн кесилишинде турат. Анан жеңил, сразу төлөп туруп эле кете берет да тура. Ошолор тротуарлар менен жүрөт. Анан тротуарлардын жүргөнү аз келгенсип, ошо тротуарлар жүрүш керек өзү, чоң ылдамдыкта эмес. Анан алар машина жолго чыга калышат. Анан жана маневралар, машиналар бурулуп аткан жакта кээде ошо жака машинанын алдына кирип кетип атат. Парктарда аябай чоң ылдамдык менен жүрөт. Анан жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен күндөрү болот. Анан алар больницага түшөт, травма менен эси башы караттан. Ошондой эле болот, көп андайларчы. Ошолор келет. Бул жактан сиз дагы бир жолу тааныштырып кетели. Мен билем негизи. Бул көрүүчүлөр үчүн. Бул жерде ким каза болгон болсо, бул жактан аты жөнүн жазып. Ооба, милициянын токтому менен келет бул жерге. Звонокту басат, келет. Бул жерде круглосуточность түнү бою менин бир жумушчум болот обязательно. Саат жумушчулар кеткенден кийин дагы ал калат. Звонок баскандан кийин токтомду алып, кабыл алып, регистрация кылып, кандай кийимдери бар, азыр көрдүңөр, алып кетти. Кийимдерин, анан эси сенни вещи, сааты, сөйкөсү, обручалкасы жана башкасы. Эмнелери болсо баардыгын өзгө фиксировать этип, анан кругду салып, бул үстүнөн жазылып берет, например, бул талон. Туруп каза болгон киши изилденгенден кийин үстүндө дежурный кабинет бар, ошол жерде да журнал бар амбарный, постановление токтом ошол жерде регистрация болот. Андан кийин анан бул жерден изилдеп бүткөндөн кийин судмедэксперт үстүнө чыгып, эмнеден каза болгон диагнозун айтат. Айткандан кийин анан справка чыгарып туруп, справкага плюс момундай талончу кошуп берет. Разрешаем выдать Паланчаев Күнчө деген талонду, номеру канча, анан ким исследовать этти, ким берди, кайсы число менен алып келгенден кийин ушул номерду журналдан таап, мына графага көрдүңөр, Россинтери кол коет. Каза болгон кишини алып кеттим, бештерин алып кеттим, эмнесин алып кеттим. Анан сенин вещи бул жерге регистрация болгондон үстүнкү журналдан көрсөтөм. Ал жерде чоң журнал бар. Кызыл паста менен жазып коет. Кольцо обручальное. Анан тиги справка алып атканда туугандары. Справканы алдым деп дагы кол коет. И жанагы сенин вещин алдым деп дагы кол коет тияка. И бул жерге дагы кол коет. Могул ушунча кишиникиби? Бул каза болгондордун, Ооба, бул мисалы бул кайсы айдан экен? Бул 2024-төн бери ушунча. Бул жерде канча кишиникиди бар деп ойлойсуз? Ну, где-то 2024-тün кайсы айынан экен? Булар бул толгондон кийин алып турушат. Карачы, последний кайсы экен? Последний карап койчу. 01/01/2025 дейт го. 25-тики эле. 1-январда түшкөн. Ошондон башталыптыр. Ооба, азыр мына толот. Азыр где-то 1-январдан бери 450-500ге жетип калды. Каза болгондордун саны. Бул шаардын ичинде эле. Бул изилденгени гана. Бул изилдеп, союп изилденген да. Андан башка изилденген. Например, этажный үйдө жашайт. Бала чакасы, например, Россияда, же алысыраак жакта. Анан колу коңшулары карап турган, же ухаживать эткен киши карап турган, же туугандары келишин күтөт баласы, например, да. Ошондо биздин судмедэксперт следственный орган менен карап өткөндөн кийин направление жазат. Сохраненияга деп. Сохраненияга направление жазгандан кийин биз тийбейбиз. Ал сохранение жазганда ал поликлиникадан алып алат справканы, потому что учету бар. Бул жерге монтип жазып коебуз. Сохранение келди деп. Булардын баары скрытие келген. Ана сохор сохранение келди деп. Бул холодильникке киргизип коет, сохранение. И ошолордуку дагы бар бул жерде. Мисалы, могул жерде эмеде жазылып турат, баруу депчи. Бул кайсы машина алып келди? Бары алып келди. Алып келди, анан кийин баруу
эмнетет да, талончигин берет, үйдө жалгыз жашаса. Справканы алат да, талончикти берет да, эртең саат мынчага мага алып келип бересиңер деп талончикти барууга берип коет. Алар машинасы менен келип талончикти берип бизге. Анан мен алып кеттим деп кол коюп кетет. Түшүндүң? Бул жерге прием кылгандан кийин обычно бул жерге эмне? Жана груз 200 келет да. Мына жакында эле бир 15 күн болду. Бишкектин жители экен. Өзү 65-жылкы экен. Айтпай Украинага согушка кетип калыптыр. Анан ошол жерден эмнетип анан алып келди, анан бул жерден Украинадан каза алып келген бул жака каза алып келди. Бишкектин жители турбайбы. Анан бул жерден ачып берди мен биздин балдарчы. Ачып ящигинен бөлүп, анан сууга жууп эмнетип даярдап беришти. Ушундай сурангандар болот. Анан ушундай жерге коюп эле ушул жерден эмне менен ачып баардыгын беришет. Андан кийин бул келгенден кийин бул жака кирет. Бул орустардын гробторун жаңы окшойт. Жаңы булар жайдамдап, например, 2-3 күн менде азырда 3 туруп жатат сохраненияга. Баласы эмнеден келди? Германияданбы келди. Ал сохранение жатат. Анан алып келип берге коюшат да, анан кийин чыгарып кетип атканда булар кийинтет абы. Кийинтип, анан гробун терге коет да, салып туруп, терге чыгарып туруп кагып, анан ошол жерден машинасына алып кетет да. Бул жердеги каталкалар азыр бардыгы пустой. Болчу. Bunun içinde neler var? Marhumlar işte. Yok. Marhumlar var холодильникте. Бұл жана оролуп, эмнетип келгендер. Бұл жа холодильник камера. Мына көрдүңөрбү? Канча киши бар азыр? Буяк тартпайлы, тартпа болбойт. Берди эртең бүрсүгүн захорон болот. Үстүндөгүлөр бүт алдындагылар неме? Жана алып кетпей койгон невостребованиялар. Улар кийинтип койгондор көрүн, даяр болуп турат. Аны туугандар жана талон менен келет да, аны салып алып кетет. Исследование болгондо бияк мындайда столдон 4 бар. Тиякта деме скрытие болуп жаткан. Ар жакта да 2 бар. Ал жакта исследовать этип, нетип барды. Ал жакта да 2 стол бар. Ал жак бошпу? Ал жакта да скрытие болуп турат. Скрытие болуп атат азыр. Анан жана мен айтканды коюш окшойт, 3-чү столго анан жана кылабыз аны. Түшүнүктүү. Булар скрытие болуп атат. Мыналар Союз убагындагылар бул чисто алюминий. Буга гнилой эмне турса да чирибейт бул эч качан. Мыналар бүт алюминийлер Союз убагында. Азыркы мына кара. Жаңы келди. Уже туруп неме туруптун гнилой немеси жидкоси түшкөндөн кийин ал разъедать этет. Бул темирден жасалат. Мындан башка отличиясы бар. Түшүндүңбү? Анан адам каза болгондон кийин пересадка деп жүрбөйбү? Пересадка органов деп турбайбы? Анан элде мындай түшүнүк бар да, пересадка органы болсо, булар почкасын алып сатат. Эмнесин алып сатат, пересадка кылат да деп. Жок, пересадка кылыш үчүн, например, бирөөнүн гемодиализ алып жүрөт да, долго 2 почкасы тең иштебей калды да. Анан коюш керек эми болбой калды, потому что гемодиализ алгандар жумасына 3 жолу алат. 3 жолу алат. Анын осложнениясы болот, тиги болбой калат. Анан ушундан кутулуш керек да. Ал хорошо, если немеде туруп өкмөт азыр бесплатно неметип атат гемодиализ. Анан ошого почка салыш керек болсо 2 почкасы тең иштебей калат да. Почка иштебей калгандан кийин бара-бара мача жоголот дагы, мачада уу заттар денеге таркай баштайт. Анан денеге таркай башканда аны кичине басып эле одышка болуп эмнети? Анан жаткырат дагы, через фильтрация бүт канды тазалап кайра организмге киргизип коет. Уулуу заттарды мачанын жана билесиң да, туалетке киргенде көзүң ачышып кетет го, ошо уулуу заттар денеге таркайт. Ошондон сайт-рукол менен через аппаратура тазалап кайра киргизет, анан 2 күн 3 күн жакшы жүрөт дагы, ошо кайра денеге таркай баштаган дейт. Анын бардыгы почка бөлүп чыгарат бизден. Түшүндү? Анан пересадка кылыш керек десе, обследование кылат. Кимди? Жакындарын, балдарын, атасын, апасын, то, что связано.
обследование кылып туруп, совместимость барбы жокпу деп туруп, анан совместимость боло турган болсо, аны апарып зарыл бизге, баласын берге жаткырып, атасын берге жаткырып, алып сразу моментен буга салат. Вот ошондо. А биздеги трупный материал кимге жарайт? Эчтеке жарабайт. Жакшы. Бул жакта азыр каралыңга кирип көрбөдүкпү? Маркумдардычы бир 10 кишидей жатат экен. 10 кишидей жатат. Эң асты канча убакыттан бери жатат? Өзү правила боюнча неизвестный туруп түшсө, например, көчөдөн таап калды да, токтом чыгарат, анан милиция полистерин откатывать этсе, судимый киши боло турган болсо, ал ошо менен билинет. Анан бул жерге келип түшкөндө неизвестный киши болсо, 10 күн сакталыш керек, 10 күндөн көп жатпаш керек. Известный киши түшө турган болсо 3 күн. 3 күндөн уже список бериш керек. Немечи? Тияка коюшкачы. Бирок анан табылмайынча бизде жатып турат. Анан ошондо да биз следовательге кайрылабыз. У нас жатат давно көптөн бери. Койгонго уруксат бересиңерби деп, жок десе жок дет. Анан эмнени айттыңар азыр? Калды канча? 3 күн. А бирок биз эми 3 күндө жатып калса, 3 күн может үйүндө отура бериши мүмкүн да, туугандарчы. Эми достунукунда жүрсө керек деп. Бирок мен известныйлардагы айдын аягына чейин кармайм. 1 ай. Анан айдын аягына жакындап калганда мен уже берип атам, 27-си менен списокты уже берип атам, даярдап атам. Бул айда 10дой кетет. 10дой. Анан аны бир экземпляр соңго жеткизет, эмнеге жеткизет, Бишкек агентствосу, анан алар келип аны коюп коет. 1 ай кармап атам. Азыр элде мында түшүнүк болуп калды. Мурда адам каза болсо, эртебесин апарып көмүп койчу да. Азыр сөзсүз моргка алып келип, сөзсүз ойлот. Эмне себептен мындай болуп калды? Жок, мындай. Адам төрөлгөндө свидетельство о рождении алат. Анан определенный убакыт жашап өткөндөн свидетельство о смерти алыш керек. Если свидетельство о смерти албаса, ал адам тирүү деп санала берет. Алардын ичинде пенсионерлери бар. Ал пенсионер пенсиясын токтотуш керек, туурабы? Алардын ичинде талаада жүргөндөр ошондой. Анан ар бир адам каза болгондон кийин свидетельство о рождении алды, жашап өттүбү определенный время, свидетельство о смерти алыш керек. Бул да паспортом считается, бул да документом считается. Анан определенный возрастка жеткенде паспорт алып атпайбыз биз. Бул да паспортом считается, өлгөндүгү тууралуу көйлөктө паспортом считается. Потому что ал киши определенный убакыт жашап жүрүп, эмгектенди, бир жерде иштеди, недвижимый, движимый имуществолор бар. Анан ал адам өзүнүн өлөр күнүн билбейт да, туурабы? Анан жүрүп эле, если биле турган болсо, үйүн алып баласын оформить этип, эмнесине тияка машиналарын тиги оформить этип, анан голый болуп турган өлүп кете бермет эле, туурабы? Каза болуп калды, ошолордун баардыгы через свидетельство о смерти жасалыш керек. Эми свидетельство о смерти 3 жерде берилет, 3 жерде. Биринчиси. Баардык эле адам жүрө бербейт, жаш өлбөйт, эмне өлбөйт. Биринчиси. Сен ол жерде жашасаң, определенный бир поликлиникага сен уже приписансың. Сен өзүңүн жашаган жерде чоң арыкта жашасаң, чоң арыкта бир поликлиника бар, ошол жерге ооруп калсаң, сен ошого кайрыласың биринчи, туурабы? Сразу больницага жүгүрүп барбайсың. Ошол жерге кайрыласың, сага отдельный карточка ачылган, амбулаторный. Сен келесиң, ОРВИ болуп келесиң, врачыңа киресиң, каным айжем, врачым дейсиң, киресиң, ал диагноз жасат, мен муну ич, больничный ачып коюн жумушуңа дейт. Адам, картаң адамдар онкология менен учетто, ошол жерде поликлиникада. Жүрөк ооруса учетто, эмнеси ооруса учетто, туурабы? Если ошол жүрөк ооруган, эмне катуу оору менен ооруган адам каза болсо, судмедэксперт келет, опергруппа келет, осмотр жасайт. Ошол ооруган кишини дагы бирөө өлтүрүп койбошуна где гарантия, туурабы? Ухаживающий может эмнетип таза может өлтүрүп коет. Же үйүнө бирөө оору кирсе, эмне киши жатат ооруп өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн опергруппа менен осмотр жасайт. Туугандар менен беседа кылат, судмедэксперт айтат, онкология ооруп жүрөт. Уже неме алып калды, морфин алып калды.
уже последний стадиясы деп атат, метастаз келиптир дейт. Же болбосо инсульт болуп, баш сөөгүнөн инсульт болду, давлениясы жогору болчу. 1 айдан бери жатат. Жүрөгүнөн ооруйт эле, 2 жолу операция болду. Же жүрөгүнөн 3 жолу инфаркт болду дейт. Анан келет, врач осмотр жасады, телесин жокпу? Судмедэксперт сразу поликлиникага справка жазып берет. Денени караганда эч кандай жаракат жок экен, силерге уруксат бергениңерге деп. Түшүндү? Экинчиси, адам больницага түшөт да. Больницага түшөт, ооруйт, жатат больницадан. Анан больницадан бул сенин адам болбойт экенсиң деп чыгарып койбойт. Алар жатып инсульт болуп жатып каза болуп калат да. Анан ага судмедэксперт чыкпайт. Историясы менен толтуруп туруп, жаныбыздагы моргко жөнөтөт. Патологоанатомический моргко. Патологоанатом деген сөздү уккансың да. Бизден отличиясы алар только жүрөк ооруса жүрөгүн изилдеп коет. Ал жерде да предлагать этет, исследовать этели. Туугандары жок, кереги жок. Врачтарга эч кандай домату жок, кыйналды десе, ошол жерден на основании истории болезни справка жазып берет. Үчүнчүсү, эч жерде учету жок болсо, эч жерде учету жок. Сен поликлиника өзүнүн мойнуна алгысы келбейт да. Эч жерде учету жок болсо, кишинин жолдо кетип атып эле случайно жыгылып эле каза болуп калса, все насильственный смерть, ДТП болобу, астына өлөбү, суга чөгүлөбү, ушунун баардыгы через судебный экспертиза кетет. Потому что бул каза болгон киши эч жерде учету жок болсо, поликлиника өзүнө смертный салбайт, бербейт поликлиника. Ал больницада жатып каза болгон жок, бербейт. Ошон үчүн через токтом бул жерден келип, анан справка берилет. Ал справка медицинский свидетельство о смерти деп аталат. Поликлиникадан берген дагы, патологоанатомический бюродан берген дагы, бизден дагы республика медицинский свидетельство о смерти деп аталат. Бир образец. Түшүндү? Бир айдын башында Бишкекке наркотик келет. Наркотик келген учурда ар кайсы жерден моргко, мисалы Первомайский районунан бир бала каза болду, жаштарданчы. Анан Аламедине бирөө каза болуп келип анан айынан жоголуп кетет дагы. Анан кайра башталат деген. Чынбы? Азыр мындай болуп калган. Азыр мурунку убакта наркотик сайын иччиле, билесиңби? Сайын иччиле. Азыр адамдар сайынбай калган. Ал дорогой наркотик болуп кетти ал. Жана сайылган эмне деп коет? Мефедрон. Жок, ал мефедрон эмес, ага жегилебиз. Мурун сайын ичиле, афганский немен кайнатып, анан через марлетип сайын ичиле. Ошондой наркотик. Ал аябай дорогой наркотик болуп кетти азырчы. Например, оперативный работниктердин сөзү менен Бишкекке бир партия наркотик түштү. Например, да? Түштү. Харинный наркотик. Бизге тияктан бирөө келет, сайынып, подъездде өлүп калыптыр. Тияктан бирөө келет, бияктан бирөө келет, скрытия кылчу элек. Анан оперативный работник билет да. Харинный келди, ошон үчүн передоз менен өлүп атышат деп. Азыр сайынбай калган. Азыр меф, альфа ПВП, ушундай наркотиктер балды дешевый и легко. Наркотик менен сайынгандар мурунку жана андай жок болуп калды, потому что ал аябай кымбат экен да. Жана эметкендер азыр легко доступный нерселер. Ал жаштар аябай түшүп калат. Ошо меф дегендер менен түшөт. Бир жерге чогулушат, отурушат, алкоголь менен признаки сразу эметесиң. Анан биз как раз билесиң. Деп туруп сразу. Эми мисалы сиз бир туура эмес экспертиза чыгарып берип койсоңуз, сиздин үстүңүздөн ким карайт? Если мен туура эмес экспертиза чыгарып берип койсом, аны экспертиза биз жүргүзгөндө эки жак болот. Бири потерпевший жак, жана эмне болгон жак, жаратылган жак деп коелу. Бирөөсү обвиняемый жак болот. Предварительный мал. Анан эки жактын бирөөсү обязательно недовольный болот. Же потерпевший жак неправильно кылып койду экспертизаны дейт, же обвиняемый жак мен неправильно соттоп атышат, эксперт неправильно кылып койду деп. Ошол кезде обвиняемый да адвокаты болот, потерпевший да адвокаты болот. Анан следователь менен таанышкандан кийин
обвиняемый өзүнүн оюн айтат да, мен урган эмесмин аны, тепкен эмесмин дегендей. Анан адвокат отуруп алып ходатайство жазат следовательге. Могу жери мондай экен, урбаптыр, а бул жерде мондай болуп атат деп. Потерпевший жак недовольный болсаларын адвокат жазгандан кийин анан вопросторду коет дагы, үстүндө бизде отдел сложный комиссионный отдел деген бар. Ал жерде директор отурат, замдиректор отурат, отдел сложный заведующий отурат, эмнелер отурат. Анан менин заключением алып, ходатайстволор көтөрүп, материалдарды чогултуп алып келип, анан ошолорго берет. Мынандай деген догмат коюп атат обвиняемый. Мындай кылган эмесмин деп атат дегенден кийин материалдарды баардыгын чогултуп атып, анан үстүнө иштейт. Эси состав комиссияга хирург керек болуп калса, травматолог керек болуп калса, какой-то бир специалист керек болсо, через миздыра бөлүп алат. Закондун алдында, УПК, УКнын алдында сен дагы обязансың жардам бергенге, мен дагы обязанмын. Жолда кетип атып бирөөнү милиция карап жазып аткан болсо, келчи, понятой болуп койчу, мына чөнтөгүндө 100 сом бар экен, болгону. Мына шакеги мындай экен десе, сен обязательно ошого граждандык сенин укугуң кол коюп катышың керек. Ошондой эле алар милицияларды, врачтарды, травматологдорду состав комиссияга кошуп коет закондун алдында. Алар автоматически эксперт болуп кетет. Бирок мен травматолог болсом, мен бүт баардыгын билем да. Ийне жибине чейин. Алар экспертизаны ийне жибине чейин билбейт. Акушер-гинеколог билбейт ийне жибине чейин. Ушундай ар бир эмненин өзүнүн специалисти болот. Ошолор составга кошот. Канча жыл болду иштегениңизге? 30 жылга жакын. 30 жыл жакын болду. Бир 30 жыл, 20 жыл мурда бизде бир эл көп айтып жүрөт, Германияга бизде туруптар көп кетчү органдар көп кетчү деп. Ошол убакта болуп калдыңызбы? Ал жолу да, ал бир Германиядан мен кече келген коллегаларга музейди көрсөттүм. Ал жерде музейде от слова пластилинация деп атат. Пластилин. Адамды ушундай жасашат, ал кармай бересиң, сынбайт, эмнетпейт, ушундай да. Ошон үчүн музей пластинация деп. Дүйнөдө 3 жерде бар андай музей. Бизде Кыргызстанда, Германияда. Бизде каякта бар? Бу жерде бар. Бизде. Ошоно доктор Хагенс деген келген. Германиядан. Келип, мындай кылат. Жана Акбөкөн Таштанбеков деген. Ошо бул мындай болгондо биз бул чырга биз законду билебиз да, экспертиза, биз аралашкан эмеспиз. Алар мындай кылган. Келип зона следственный неме жери бар да, жана камалгандар. Анан ошол жерге барып туруп, договор түзүшкөн. Ал жерде камалгандар эми бездомныйлар бар, эчтекеси жоктор бар, неоднократно миллион раз кайра чыгып эле, кайра келе берет, потому что жашаган жери жок, тууган тушкан жок. Ошолор менен договор түзгөн. Биз өлүктү алып келебиз бул жака. Өлүктү кааласаңар 1 жыл 2 жыл кармайбыз морозильникте. Если эч кандай тууган тушкан чыкпаса, биз ошо өлүктү пластинация кылып жасайбыз деп. Ошондой. Анан алар аны ошентип алып келип алып турган жасай баштаган. Анан анча-мынча уже Германияга да кеткен ошо көрдүң, Анан ошондон анан бир аялбы, бир аял, по-моему, менин оюмча ушундай да. Бир тууганын издеп калат, ушинтип калат, анан келип таппай, бизге келип таппай эмнетип, анан кийин ошондон башталган. Ал доктор Хагенс деген өзүнүн ипостасында келген. Сен эмнени көтөрүп көрсөң архивде, жогорку кеңеште трибунада шляпаңы чеч десе ол менен туруп алып сүйлөгөн. Көрөсүң. Если неме болсо жазылып калат да, ошолорду көрөсүң да, доктор Хагенс деген. Анан депутаттар аябай неметип, биздин өлүктү кандай акың бар алып кетип дегендей мындай деп эметкенден анан алып кеткен. Бул жерде калгандарына иш козголгон. Баарына. Анан биз көрүп отургалы, анан күлгөнбүз. Анан бизге, например, бир бочкада почкалар болсо, ошондорду изилдегенбиз биз, анан заключение бергенбиз. Анан не болуп бүттү, дальше билбейм. А биз, как судебники, мы знаем, что эртели кеч бирдемеси чыгат. Ошон үчүн биз кошулбай койгонбуз. Эми элдин баягы кээ бир адамдардын аң сезими боюнча мордто эксперттер аябай бай экен.
акчаны шыпырат экен. Булар деген милициялар менен чогуу иштешет дагы. Бир сиздер чыгарып бересиздер да экспертизаны. Булар мындай болуп каза болуптур деп. Мисалы, бирөөнүн колунан каза тапса, бул кишини өзүн өзү өлтүрүп алды кылдып жазып берип коюшат. Ушундай ишенбегендер да бар экен. Ага кандай жооп бересиз? Бул экспертизада ишенбесе кыңырыш жылда билинет дейт. Ишенбей турган болсо кан кое бербейт. Эртели кеч анын правдасы чыгат. Ошон үчүн кыргызда сөз калган, кыңырыш жылда билинет депчи. Буга чейин эч кандай андай нерсе болгон эмес. Адамбыз да, обязательно бир сөз айтабыз да. Анан азыр айтып атпайбыз, чек араны чечип койсо бышкан ашка кол салгандар көп дегендей, бышкан немеге сынчылар көп болот дегендей. Ушундай эле сөз. Если бирөөнү өлтүрүп койсо, мен өзү сайды деп мен бербейм эч качан. Мен потому что эртеңки күндө иштейм. Эртеңки күндө ойлойм. Ошон үчүн следователь өзүн өзү сайдыбы десе, мен айтам, мен сага ясно видящиймби дейм. Же мен ошону айланып кайган мен көзүм ачыкпы дейм. Сен следовательсиңби? Сен следователь деген сен следопытсың. Ошонун артынан слединен жүрүшүң керек. Анан да ошону тактап чыгышың керек. Мен азыр эле сага айттым, бул экспертиза одно из доказательств дедим. Мындан башка ал телефондорду кимден кимге звонок кетти көтөрүш керек, ким менен ичип отурду көтөрүш керек, мунун кандай тааныштары бар көтөрүш керек, кимден акча алган, кимден эмне кылган, бизнес, ошонун баардыгы келип чыгат. Мага сурайт, мына жерин өзү сайышы мүмкүн да, мен эч кандай өзү сайды деп жазбайм. Мен жазып коем. Бул данные анатомической области человека доступно для нанесения собственной рукой деп коем. Ана мне мынтип сайбайт да. Өлүм деген туурабы? Ана мен айтып коем, доступно. Но өзү сайбаган эмесин, бирөө сайган мен билбейм деп коем. Факт сага мен эмнеден өлгөнүн чыгарып бердим. Факт, что бычак кирген эмесин айтып бердим. Факт, что длина раневого канала канча экенин, бычактын узундугу примерно сага айтып бердим. Анан кийин вопростор болуп калышы мүмкүн. Левшабы, правшабы, мындай болуптур, биз установили, камераны көтөрдүк, ал сверху лестницадан туруп сайыптыр деп. Мен дагы көрүп туруп, возможно, да, ушундай болушу мүмкүн дегендей нерсе айтабыз. Түшүнүп? Бул жерде экспертиза никогда эмнетпейт. Ошон үчүн экспертизага недовольно боло турган болсо, экинчи комиссионный отдел бар, ошол жерден анан составка кошуп, надо будет. Есть мындай экспертизалар болот да. Бардыгы бир эмнеден болсо, мен врачмын да. Психиатрде отургандар тоже судебный психиатрический экспертиза бар. Алар да врач. Бир эмнеде боло турган болсо, комиссионный экспертизанын просто комиссионный экспертиза деп аталат. Түшүндүңбү? Например, бияка түшкөн өлтүргөндө ичине башын эметкенби же эмнеде болобу дегендей. А экинчиси комплексный деген болот. Например, бычак менен урган болсо, судебный республиканский центр судмедэкспертиза кошулат берден врачтар и баллисттер кошулат, трассологдор кошулат же. Бычак менен уруп, же кийиминден эме айрылган, сайрылган эмелер болсо, сайылган жерлер болсо, трассологдор кошулат. Алар потому что бычак менен иштейт, бычактын кирген жери менен иштейт. А бу жердегилер дене менен иштеди, бычактын кирген жери менен. Ошондо комплексно кошот. Же болбосо мен ДТП сойсом, ал комиссионный боло турган болсо, судебный экспертиза, эмне молодежный көчөдө жайланышкан билесиңби? Ошол жерде судебный экспертиза бар. А жерде автотехниктер бар. Мен ДТПны адамды сойсом, кийимдерин сактап калгандан кийин ошол жерге барып да назначить этет. Анан автотехника вопрос берет. Канча скорость менен кетип аткан дегенде ал айтат, тормозной путь мынча экен, мындай скорость менен кетип аткан деп туурабы? Анан ошондо совместный комплексный экспертиза болот, түшүндүңбү? Бир эле мен эксперт, мен айтканым айткан, дегеним дегендей болуп калбайт. Ошон үчүн бул жерде бурмалаганга абсолютно невозможно. Түшүнүктүү. Бизде кыргыздарда эгерде бир жакыны же бирөөсү эмеге түшүп калса моргко, сойдургусу келбейт. Аны сиз өзүңүз башыңыздан көп өткөрүп атсаңыз керек. Балким сизди карагандар да болот керек, сөккөндөр да болот керек, туурабы? Ушуп кетет, уруп кетет даже.
Азыр кандай болот? Кичине элге түшүнүп кетип калдыбы? Эгерде маркум союлбаса макул, таныш билишин салып алып кетип калды. Болобу ошондойлор? Болот. Болобу? Эмне андан эмне зыян тартат? Былтыркы жыл боюнча 50 жалаң айтпасам 53-54 адам ушундай кылып алып кетип калган. Сойдурбай. Жана эле айтып кеттим, адам обязательно төрөлгөндө эмне болот, андан кийин каза болгондон кийин аны учеттон снимать этиш керек. Ал киши жок, например, ушундай болуш керек деп. Азыр эле айтып кеттим. Алар эмне зыян тартат? Биринчиден, бул жерге келди, түштү. Анан айтат, биз мусулманча жок, сойдурбайбыз, доматыбыз жок. Өзү астын өлүптүр. Посмертный запискасы турат. Кимге таарынганын, кимге неметкендерин, же болбосо өзү эле эч кимге таарынбай эле барып эле астын алыптыр. Же болбосо өзү эле сууга түшүп кетти. Же болбосо өзү эле кетип атып, кичине жүрөгүм деп турчу эле жыгылып өлүп калды. Биз доматты сойдурбайбыз дейт. Анда биздин эксперттер түшүндүрөт. Эртең эле справка керек болот силерге. Потому что мунун семьясы бар экен. Балдары 18ге чакты как пособие алыш керек. Как мать-одиночка жардам алыш керек ал киши. Как мать-одиночка азыр көрүп атасың, айыл өкмөттөрүндө көмүр берет, эмне берет, тиг берет, туурабы? Ушундайды алыш керек деп түшүндүрөсүң. Анан кыйналып каласыңар, сотко жүгүрүп каласыңар деп айтабыз, бирок токтомду следователь чыгаргандан кийин только токтомду өзү отменить этиш керек. Следователь. Ошон үчүн биз следовательге жөнөтөбүз. Следователь выдает без скрытия деп берсе, мен тиги токтомго тиркейм дагы, анан тиги кишиден заявление жаздырып алам. Что судмедэкспертке доматы жок. Булар түшүндүрдү, что справка алыш керек экен. Бирок мен алып кетип калдым деп тиркеп турам, коюп коем. Надзорный орган бар, прокуратура. Если текшерип келе турган болсо, мен көрсөтөм, могу кишини жөнөткөн токтом менен, разрешение берди. Ал закондун кишиси УК менен иштейт. Сиз надзорный органсыз, үстүнөн карап турасыз, закондун сакталышын сакталбасын. Эми өзүңүз барып туруп следовательный сүйлөшүп алыңыз деп коем. Мен врачмын деп коем. Мага эмне берсе, исполняющий орган исполнять эте берем. Түшүнүктүү. Анан ошондой кезде алар эмне кылат, туугандары? Маркумду коюшкан жакын туугандары алып берген. Алар андан кийин аял уже отуруп калды балдары менен, балдарга пособие чыкпай калды, үйдү кички балага өткөрүп бериш керек. Анан жердин налогтору тигини буну төлөш керек да. Ошондо кыйналып, эмне менен кыйналганда аялдардан бизге келет. Баягында алып кеттиле, ошондо мен кайным алып кеттиле, кол коюп. Эмнем келдиле, мен эми баягы немеде үйдө эле отурдум эле дейт. Анан эмне кылам мен, кантип болом дейт. Балдарга пособие мектептен сурап атат тиги дегенде, анан биз айтабыз. Мына районго барасыз. Председатель сотко арыз жазасыз. На имя председатель суда. Жазасыз. Ушундай болду эле, ушундай болду, ооруду эле, же болбосо оорубай эле, ушуну кетип атып эле, каза болуп калды. Анан сойдурбай койдук эле, мусульманский обычай деп. Справка бербейт турбай алып айтабыз деп кайрыласыз дейм. Анан каза болгон паспортун, состав семьи, заключение о браке бардыгын алып туруп, копия кылып туруп, анан кол коңшудан ооба, бул соседим каза болгон. Көргөм, мен тажиясына барганмын. Тиги тажиясы анан тиги коюлган жерден заведующий кладбище болот, ал берет. Ооба, мен бул жерден коюлган тиги бу деп. Эми кыргыздар сүйлөшүп эле коет да. Бардыгын чогултуп сотко бергенден кийин анан адвокатты нанимать этесиңер, госбошно төлөйсүңөр, документти сдавать этесиңер, андан кийин анан сот болот. Сот болгондон кийин анан алар бизге жөнөтүп калышы мүмкүн запрос. Де ушундай дегенге сенин судмедэксперттериң следственный орган менен чыкты беле деп. Анан мен жооп берем, да, чыккан, токтом чыгарган деп. Анан баардыгы чогулгандан кийин анан судья өлгөндүгү чын турбай, соседтеринен турат, кладбищеден турат, судмедэксперттен турат, ровдудан чыгыптыр, бала чакасы бар экен деп туруп анан решение чыгарып берет. Паланчаев түкүнчөнү биз башынан жазат решение. Признать умершим деп чыгарып берет. Жок ал киши эми өлгөнүгү анык дегенде. Анан ошону алып алып туруп, соңго барат дагы паспорту менен тапшырат. Тапшыргандан кийин согласно по решению суда деп туруп, мындай болгон.
свидетельство о смерти берет. Ошол каза болгон кишинин паспорту болот. Ал киши андай кылбаса кандай болот эле? Берден биз регистрация кылат элек дагы токтомду түшүп туруп, скрытие кылып туруп, чыгып туруп, диагнозун айтып туруп, медицинский свидетельство о смерти берет элек. Ошо менен соңго барып берет эле паспортун экөөнү, учетун снимать этип, свидетельство о смерти берет эле. Бул жерде 2 сааттык жумуш болчу, а тиги 6 айга созулган жумуш болуп кетти. Биринчиден өзүн кыйнап атат. Өзүн кыйнап атат. Балдарын кыйнап атат, пока пособиядан документ болмоюнча балдар без пособия 2-3 ай, 4 ай, 5 ай жүрүп калды. Өкмөткө пайда да. Балдарды кыйнап атат. Анан кийин өзүн кыйнап атат. Адвокат нанимать этип атат. Сотту еще жумуш менен камсыз кылып коюп атат. Андан башка соттун жумушу толтура гражданский дела. Неме менен үйдү сатты, тигин сатты, жер үлүш деп миллиондогон сот, гражданский сот, И еще ошого дагы бир жумуш берип кошумча. 1 сааттык жумуш бул жерден. Келди, биз жазат элек, барат эле любой сомго кирип берет эле да калат эле. Соцзащитага барып туруп, мына күйөөм өлүп калды деп туруп, балдарга ошо күндөн тартып 18ге чыкса пособие чыгарып коет эле. Түшүнүктүү. Эми биздин логика боюнча мындай. Эгерде биз мусулман өлкөбүз го. Бул жакка маркум келгенден кийин эч ким сойдургусу келбейт. Анткени жетим мүчөсү аман кетсин дейт. Анан мен баягы сизге бир экөөбүз бирок жайында бир жолугуп кеттик эле. Бул жакка келип сиз маек берип сүйлөшкөнбүз. Анан менде мында пайда болду да, суроо менде да пайда болду. Эгерде моргко келген адам сойгондон кийин эми анын мусулман болгон шариятта орду кандай деп бир маселе жаралып калды. Ушундай суроолор. Анан мен барып Олжобай деген устаз бар. Ошону чакырып көрүүчүлөргө айта кетсем, ошол тууралуу да сүйлөшкөнбүз. Маркумду союш шариятта орду кандай десем, эгерде мамлекет тарабынан союсын десе, сиздер союш керек десеңиздер, бул шариятта мыйзамдуу түрдө союш керек экен. Түшүнүңүздөр. Анан экинчи маселе, адамды сойгондо адамдын руху, жаны. Көпчү ойлошот да, адам кыйналат деп, жаны кыйналат, сойдурбай эле окшойт деп. Андай эмес экен. Адамдын денесинен руху чыккандан кийин ал дене мындай буюмдай эле. Эч кандай эч нерсе сезбейт, эч нерсе болбойт. Ошону түшүндүрүп кетти. Эми көрүүчүлөргө да бир күмүш сырга десек болот. Көпчүлүгү мен сиз менен жолуккандан кийинчи мага тааныштарым да чалып атты. Нарбек, Еренбек айтып койчу. Сойбой эле койсун депчи. Мен айттым, жок, андай болбойт, силер сарсын болбогула. Маркум кыйналбайт. Олжобай устаздар менен сүйлөштүк. Динде шариятта мындай экен, союш керек деди, союлат деп. Дежурный кабинет. Бул түнү күнү иштейт бул кабинет. Бул экинчи журнал. А подвалдагы сени вещи, фамилиясы ким алып келди, кайсы машина алып кетти, ким алып кетти, ошол жазылат. А бул жерге токтомдун эмеси жазылат. Фамилия, имя, отчествосы неизвестен болсо мынтип келет. Неизвестен женщина, азиат деп. Анан кийин эси туугандары келип сүрөттөрүн көрүп издеп көрсөтөм, анан тааныганы болсо анда полностью жазабыз, год рождениясын, паспорттун данныйларын жазып, анан бияка ким алып кетти, анан беребиз. Анан бул следователь алып кеткен заключениясы. Бул лабораторный эмнелери. Бул киши, неизвестный женщина, качан келди? Так, 7 февралда 18:50-дө Нижний журналдагы 47 номерге регистрация болду деп. Бул санитарский номер деп коет. Мунун номер заключения. Кимдин эмненин негизинде кайсы жерден алып келди? Доставлен улица Гоголя 112-ден. Возле лестничной площадки обнаружен деп турат. Бул токтомдо жазылган эме. Ким чыгарган токтомду? Следователь Свердловский район Алымкулов чыгарган. Ким исследовать этти? Судмедэксперт Жанболотов исследовать. Андан кийин на диагноз. Анан, например, мына азыр мен мына жерден тартып Захаронго берип атам. Потому что буга чейин мен көмүп келгем. Бул труптар мына. Бул новорожденный таап кеткен, 20-сы келген февралдын. Бүгүн канчасы? 26. Мына киши новорожденный уже 20 февралдан бери жатат азыр. Анан мен заявка берип атам 27-03 деп. 20. Новорожденный дегенде бул кичинекей болобу? Ооба. Канча жаштагы? Биякта жазыл барбы? В туалете на Ошском рынке улица Кулиева таап келишкен. Шундайлар. Түшүндү?
Ал жаңы төрөлгөн балабы? Жаңы төрөлгөн бала. Төрөп таштап коюшат. Бизде патологоанатомический отличиясы эмнеден новорожденный түшүп калат. Аларга бүт роддомго келип төрөлгөндөн кийин каза болуп калса, төрөлгөндөн кийин апасы бар, атасы бар. Патологоанатомический моргка келип түшөт. Ошо жерден туугандар алып кетет. Бизге келген новорожденныйлар мусорный немеге таштап койгон баягы төрөп. Бар да кыздар. Бул мындай учур канчалык катталат бир айда мисалы? Например, бир айда заходи. Карышты. Бир айда бир 3-4 случай болушу мүмкүн. Совсем болбой калышы да мүмкүн бир айда. Түшүндү? Мына айда, например, биз азыр Захаронго берип атабыз 2 новорожденный берип атабыз. Экөөтөн ошондой. Эми туалеттен табылган эмес, обстоятельствосы бөлөк да. Муну айтып атам туалеттен деп. А өткөн айда 7-8 бердим окшойт. Жерден немеден Октябрьский райондан жана канализацияны тазалап алып үйдүн алдында подъездин жанында люктан сордуруп атып жаш бала чыгып калды. Ушундай нерселер көп болот да, түшүндү? Анан дальше кетебиз. Булардын баардыгы мына туугандар алып кеткендер. Бүт алып кеткендер. Ким алып кетип атат качан? Оппа деп туруп, мына заявканы берип атабыз. Бул туруп 23 февралдан бери жатат. Чуйкова 144 алып келген. Бир айдан ашып кетиптир. Бир айдан. Фамилиясы бар. Мына эми ошону 27 деп берип атам. Түшүнүктүү. Булар бир айдан бери жатат экен. Жатат. Негизи тартип боюнча канча убакыт кармалыш керек? Мисалы, бир маркум келди, вскрытие жасап туруп, анан 1 суткадан көмүп койгон укугу барбы жокпу, эксперт? Жокпу? Бизде эреже бар. Республикадагы судмед эксперттердин иштөө тартиби деген. Бул как уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс дейли. Ошо жерде жазылып турат. Баары жазылган. Известный адам түшсө моргко 3 күн жатыш керек, андан ашпаш керек деген. 10 күн жатып калбаш керек, 20 күн жатып. Известный болсо. Известный болсо, аты жөнү менен түшсө. Анан жанагындай неизвестный деп түшсө көрсөттүм, а? Неизвестный мужчина, азиат деп анан кийин апасына айтат. Ушулар келсе 10 күн кармашыбыз керек. Неизвестныйлар. 10 күндөн кийин анан аны списокко беришим керек Захаронго. Известный 3 күндө отасыз. 3 күн. 3 күн ичинде туугандар алып кетпесе эмне болот? Алып кетпесе анан буландай калат да. Мен анан неме берем. Жок, көрбөйсүздөр, дароо көрбөйсүздөр. 3 күн. Дароо көрбөйм. Азыр мен мындай болуп калды. Өзү по закону похоронный бюро ритуальных услуг города Бишкек, премьерия города Бишкек. Алдарда, чтобы, например, менде 10 күнүн ичинде 2-3 туруп болуп калса, бензин кетип, работникти көтүрүп келе бербейт да аларчы. Ошон үчүн мен холодильникти нормальный температурага коюп коем. Минус 0дөн ылдыйга түшүрө албайм. Минус 1ге чейин түшүрөм, анан дальше не положено. И плюс 5тен көтөрбөйм. Бир температурада тура берет да. Анан айдын аягында берем. Потому что мен если по фамилийно, если 3 күнүн аягынын ичинде берип кое турган болсом, могу жерген келген туугандары түшүнбөйт мени. Айтат. Урушат мени аябайчы. Күтүп турсаң болбойбу, эмне кылсаң болбойбу? 3 күнүн ичинде досторуна деле барып жүрбөйбү? Кыздарга деле барып калып калбайбы деген сөздөр болот да. Ошон үчүн мен турупту изилденгенден кийин айдын аягына чейин сактап турам. Анан неизвестныйларды анан жаңы келген балдардыкын кошуп, анан список кылып, айдын аягында анан эмнеге өткөрүп берем. Эми известныйлар 3 күн, неизвестныйлар 10 күн, анан жанагындай эми бул случайлар редко болот. Расчленение. Адамды мыкачылык менен колу, буттарын, баштарын бөлүп, мындай случайлар болгон. Анан по всему городу за город ыргытып жок кылат да. Ошондой случайларда если бир денеси мүчөсү тегип табылып келсе, экспертина назначить эткен следователь пока мага эмне бермейинче, уруксат бермейинче, 1 жыл болсо 1 жыл жата берет. Потому что бир мүчөсүн таппай атат, следствие иштеп атат, оперативный группа иштеп атат. Бүт эмнелер ошолор туруп калышы мүмкүн. Калганын bir aydan aşırmay gömüp turам. Анан туугандары келсе да мен айтам, күттүк эже. Аябай күттүк.
эмне анан дальше чиритпи зачем? Анан ошон үчүн бердим. Анан көбүнчө мен көрсөтөм правиланы, көрдүңүзбү? Мен 3 күн кармаган жокмун. Сиздин балаңызды 20 күн кармап бердим десем, ана сүйүнүп калат. Жерде 3 күн болсо да ушу аракет кылыштыр, көп кармаптыр деп, элдин көңүлү. Там одно тебе общий дадут, хорошо? Ол 30 жыл болуп калды атпайсызбы иштегениңизге? 30 жылдын ичинде эсиңизде каларлык кайсы маркум калды? Эң оор кимди эстейсиз? Учур болду? Бардык эле учурда, аябай, когда жумушумда аябай эмне көп болгондо эстеп калчу деле учур болбойт да. Расчленение кылгандарды деле көрдүк. Жанагы апрельский событияда ушул жерде 3 күн кетпей ушул жерде иштедик. Балдар, о жерде балдар иштеди подвалда. Холодильник толуп, дагы эмнелер толуп, тиги коридор менен ар жакка барганда күндөр болгон. Толтура. Ошто болбоду событие. Ошондо 4-5 баланы алып алып мен 1 ай иштедим областной больницада. Маркумдарды союп. Ал бүткөндөн кийин анан жана больницада ок тийип, каза болбой, больницада жатып калган, жапкандар ошолорду освидетельствование кылдык. Бул эксперттер менен живойлорду прием кылган эми аялдар ал жерде бардык эле. Потому что сен мени жеңил да кайсы жериңе урду деп прием кылыш. Мендеги эмне считается судмедэксперти общего профиля деп коет. Мен азыр живой отделге киргизип койсо, отуруп алып туруп изнасиловательный көрө берем, телесинде каткара берем. Аларды бияка алып келип койсоп туруп сой бериш керек. Анан бизде менталитет такой. Анан если кыргыз келин туруп отделге келип, мени келип иштеп калса, эртең күйөөсү көчкүнө бит деп айдап чыкпайбы? Бар энд туруп союп жүрө берем деп. Ошон үчүн бери келип более аккуратно жумуш дегенде, түшүнүп? Мурда криминал көп эле. Криминалдар көп эле, өлгөндөр көп алардан. Ошол криминал болгон жерге, мисалы, бир криминалдын айынан каза болгон болсо, сиз барып, биринчи экспертизада кимдер бар? Сиздер бар? Жанагы мурун кимдерге бардыңыз? Мындай белгилүү кишилерге бардыңызбы? Белгилүү кишинин баарысына барып чыктым. Бишкекте кандай эмне көрсөң, тройное убийство, жанагы каза болгон авторитетти. Мисалы Жумагуловго барып кирип, сезонун ичине осмотр жасадым. Өзүңүз? Чыңгыз Жумагулов беле? Чыңгыз. Дөө Чыңгыз деп коюшат. Чыңгыз Жумагулов өзүм кирип осмотр жасап, бериге алып келип, исследовать этип, полностью жаныма балдарды кошуп алып. Ошол эле түнү сразу туугандарына бергенбиз. Тиги ким эле? Каза болду го. Камчы Көлбаев. Камчы Көлбаев өзүм барып, ошол жерде осмотр жасап өзүм на месте. Анан бул жерге алып келип сопрозун бейден исследовать эттик. Калган мына 90-жылдардан кийин, мына 2000-жылдары, 90-жылдын аяктарында 2 күндүн биринде эле атыш боло берет эле. Тияктан бир авторитет күрөшкөндү атып кеттир, бияктан бир боксерди атып кеттир, бул жерден валютчикти атып кеттир. Ошолордун баардыгы через морг өткөн. Бул жерден через центральный морг кайсы нерсе өтпөй калды. Бир Рысбек бар эле, Рысбек ким? Каза болду. Тоже ким эле? Ахматбаев. Ахматбаев. Ошо кишини сразу алып кетип калды. Келбей калды. Сразу ошол жерден эле сразу алып кетти. Андан кийин анын байки энисин. Эниси беле депутат. Зонага киришкенде каза болуп калган. Калгандарын баардыгы ошол жерде исследование болгон. Бүт барды. Ыратбек Санатбаевди өзүм изилдегем. Сиз өзүңүз? Мына кайсы жерге кирди деп. Баяманды өзүм изилдегем барды. Эмечи? Бунун айтпарын айта берсем. Алмамбет Анапия иштеген дагы сөөгү бул жакка келген. Сөөгү жок, бул жакка келген жок. Ал тияктан эме турган сразу барып коюлду. Тияктан эксперт болуп туруп. Экспертиза. Бул ар бир өлкөдө судебный экспертиза бар. Стиль работы ушундай эле, биздикиндей эле. Ушундай эле журнал, ушундай эле санитарский, бул союз убагында келаткан нерсе. Ушундай эле заключение жазылат, ушундай эле берилет. Алардын справкасы, если
биздин жаран бар ошол жерде граждан Кыргызстан каза болуп калса, алар да жанагы мен көрсөткөндөй справка жазат. Алардын справкасы биздин соңго өтө берет бул жерге. Же болбосо посольство ошол жерге тапшырышат, биздин посольство жанагындай свидетельство алат. И биздики аларды өтө берет, посольствосын өтө берет, эмне өтө берет, справка бериле берет. Дүйнө жүзү боюнча МКБ-10 деген эмне бар, китеп. Ошол жерде бул диагноздор жазылат, мына жердечи. А бул диагноздорду бүт английский неме. Америкада жазса да ушул диагнозду жазат. Эмнеде жазса көрдүң, коддорду көрдүңбү? Бул международный статистика болезни. Америкада да ушу менен код коет болезньги мына неметип туруп, UK деп. И бизде да коет, ошон үчүн бүт справка о смерти бардык жерде өтө берет деген нерсе. А мынау жана мен айткан эреже. Сага муну кайра окугам мен. Азыр бул жаңы редакциясы кетти, бул уже скоро күчүн жоготот. Биз кошо турган жерине кошо, эмнесин кошуп, уже эмне чыкты. Азыр немеге бердик, типографияда азыр кылып атышат. Бул качанчылкы? Бул 12-жыл. 2012 жылкы. Көрсө буну ошондо чыгарган, ага чейин. Ким чыгарган ушуну? Биз отуруп алып туруп, например, мага трупный отделге мага эмне берет да. Трупный отдел эмнесин карап чыгында. Ошону эле айтам деп. На место обнаружения осмотр, совместно со следователем, перевозка. Бул мындай каза болгондо бул эмне менен мындай кылыш керек деген ушинтип эрежелер түзүлөт. Мен тетиги сүрөттү карап боюм бөлүнүп атат да. Могул канча жыл болду ушу сүрөткө түшкөнүңүзгө? Где-то 10 жылдай болсо. 10 жылдай, э? Анткени жана Азаттыкка бир бул жакта ремонт боло электе бир ушул убактарда түшкөн эмессизби? Билбейм. Ошондо ушундай кезиңизде көрдүм. Жок, бул экинчи этажда илинип турчу экен, анан досканы жаңырткандан анан алып койгондон мен алып алдым да. Азыр башкасын илип коюшту. Мен карыганда гана. Эме жана кээ бирки адамдар келип урушкандар да болот, сөккөндөр болот деп атпайсызбы? Маркум сойбогула жакындарым депчи. Анан мушташкандар да болот дейсиз. Ооба. Кандай кысымдар көрсөтүлөт сизге? Эмнеде ошол кишилерге акыркы сөз болсун, эмне дейт элеңиз? Эми бул жерге келген адамдар бул магазинге келбейт, бул паркка келбейт, бул жерге келгенде только жамандык менен келет. Адамды тоже түшүнсө болот да. Когда адамдын жини келип турганда кээ адамдар өзүн кармай алат, билет. Кээ адамдар өзүн кармай албайт. Анда түшүнсө болот. Кээ адамдар соображить этет, кээ адамдар токтоо мамиле кылат, кээ адамдар аябай эмоция менен өзүнөн чыгарып алат. Ыйлап, кыйкырып эмне да. Спокойно адамдар болот. Андай нерселер көп болот. Мына жана апрельский событие болду. 7 апрелде. 7 апрелде саат 4:20-да биринчи туруп келди. 4:20. Эртең. Потому что жок, кечинде. Кечинде. Потому что анда телевизор только мына напротив начальство отурчу директор. Анан кирип калсам, телевизорду коюп отуруп, анан элдер чогула баштады, форум тияк буякта. Анан айтты, "Элмек, чото акыбал начар болуп атат. Карачы, элдердин сүрүлүп жүргөн эл суу болот да." Элчи. Бирөө бирдемени баштап койсо, эмнеге турат очередке деген кийин билсе ал жерде колбасага туруптур очередке дегендей да. Аягында очередке туруп алат. Анан мен балдарга айттым, "Бириң дагы кетпейсиң. Азыр акыбал начар болуп атат. Бүгүн звонок этип айткыла үйдөгүңөргө, чтобы силерди күтпөй эле койсун, мына событие мындай болот деп." Ошентип отурсак эле саат 4:20 өткөндө биринчи туруктап келди. Алып келип кабыл алдык биз. Кабыл алдык, анан чөнтөгүнөн пистолет чыкты, тиги чыкты, анан ушундай следственный органдарда отургузуп койгонбуз, потому что ачууланган адам форма кийгендерге да асып атат да. Силерде, потому что алар неме берген, ант берген да, что мындай кылабыз, приказды выполним деп. Анан аларга да асып атат, гражданский кирип туруп отургузуп койгонбуз. Анан токтом чыгарды, анан кетти, очередь болуп кетти. Ошентип анан кийин гор прокурор отурган, эми атын айтпай эле коеюн, директорду. Анан мен айттым, алып келип атат тиги десем, гор прокурор сизде отурду эле сүйлөп, кандай кылабыз, эми 5 крития огнестрельный болсо бере беребиз депчи. Анан ошентип сүйлөп атканда эле анан айтты, звонок этип бирөө.
генеральный прокуратураны өрттөдү, гор прокуратура жака кетти деди да элдерчи. Анан туруп алып кетип калды прокурор города. Биздин директор кишине неме болчу. Жош момун кишиле. Оң карасам ал дейди машина жийлип кетиптир, өлүктөрдү кабыл алып нумерациясын коюп алып кабыл алып атабыз. Нумерация коюп. Анан чыгып түшүндүрдүм элге айттым. Туура түшүнгүлө дедим. Биз врачтарбыз дедим. Эртеңки күн дагы келет дедим. Бүгүнкү күн дагы өтөт. Эртең ушул каза болгондор эми арты кайрылуу болсун. Бириңиздер балаңыздарды жоңоттуңуздар, бириңиздер жакындарыңызды жоңоттуңуздар. Эртең эле ушуга кайтып келебиз дедим. Потому что чындык териштирип чыгат. Эртең ошол балаңар баатыр деп айтылыш керек. Же болбосо эмне себептен каза болгонун айтыш керек. Ким аттан ошол бүт ушундай сөздөр демелер чыгат. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Биз изилдеп эмнеден каза болгонуна справка беришибиз керек. Тиги бу деп турган айтсам эл түшүндү. Ошо менен таң аткыча иштеп, эртең мененге чейин бир 15 туруп бердик. Аны экинчи залды көрдүң да? Анан экинчи залдан мынтип бир здоровый баланы эшикке коюп койгон мына. Сен мынерден бирден кирип, эмне опознание десе киргизесиң. Унутуп аттык да, опознание киргизебиз. Мына мен бир тууганым десе, документи барбы деп турган милицияга алып барып, милиция протокол түзүп, союп, анан берип аттык да. Мындай баягы кетти менен балдарын баарды качып коридордо аркы экинчи залда жүрөт. Не болду десем, энең турган бир киши кирип алып жана здоровый киши табуретке менен баарды уруп кууп атат бизди да. Анан экинчи залда турат элем, биринчи залга өтсөм ал көрсө психологически оорулуу киши экен да. Баягы жаны ачылгандан келген экен да. Ал эң райында эле баары кууп чыгып, айланып качып жүрөт. Анан келдим да эне табуретке мындай кармадым. Здоровый киши экен, колумдан кармадым да анан токтоттум да. Табуретке жүгүп алдым да. Не болуп атасыз деп. Мындай адам когда агрессивный болсо, ушундай агрессивный кишине бир-эки жооп берип койсоң, сразу жошуп түшөт адамдарчы. Бул неме да, психологический. Не болуп атасың десем, түйүп туруп калды. Эшикти ачтым. Кимдин тууганы десем, биздики деди. Качып кетти деп. Десем, анан 2-3 үй кирип анан сүрүп анан чыгарып кетти. Ушундай мындай немелер болот жана. Сөгүп, урушуп, тийип көргүлө мен тууган өлтүрөм мени деп. А немелер келгенде жанагындай знаменитый жана вне закона эмнелер келгенде мен чалам. Роуды, гомго эмнегечи келгиле депчи. Анда келип алып турушат. Жана келди көрдүңөр, телевизордон көрүп аттым го. Ошондо сопровождение менен кирип туруп сразу киргиздим. Анан тияктарда бүт неме менен жүрдү. Ичинен мокту жабылдык биз. Справканы жазып бердик. По-моему, милиция алып кетти. Ошо бердик, анан биз ошо бүт окружение кармайт. Жанагы эл журт мынтип билишет да, Улан Эгизбаев киши колду болуп өлгөн. Анан эксперттер жашырып коюшкан деп. Омо сиз оюңузга Улан Эгизбаев ким сойгон? Улан Эгизбаев мындай болгон. Бул көл жергесине барып, немеден нетип даже камераларынан бери көрсөттү билек. Алыс бир пансионатта ошо камера бар экен. Ошонун баардыгын биз изучать эткенбиз отуруп алып. Анан жана түшкөндөн кийин монтип атканы, аны момент чөгүп аткандарын көргөнмүн баардыгынчы. Анан ал жерде каза болгондон кийин Чолпон Атада ар бир эмнеде, шаарларда, районный центрлерде экспертизалар болот. Чолпон Атада экспертиза жайланышкан. Ал жерде Кылычев Аваз Кимович эле ошол обслуживать этет. Ошол жерге барып исследовать этишкен. Денесинде жаракат барбы, киши колду болдубу, же жокпу деп. Анан ал жерде изилденгенден кийин журналисттерде, тууган туушкандарында ушундай көп суроо жарыла баштаган. Потому что ага чейин ал Улан Эгизбаев бул жерге келип менден ошо сен катары эле интервью алган моргтон. Алып маркумдар кайсы жол менен коюлат, кандай болот, эмне кылат деп анан мен ушунун баарын айтып бергем. Андан кийин кайсы бир каналга ошол чоң арык кладбищасына барып, кандай элден акча
эмнетет, кандайча ар жак кымырылат, жерлер сатылат экен дегендей ушундай эмне репортаж кылган. Ошондон кийин анан каким-то образом каза болуп калып атат. Анан ушул репортажына тиешеси барбы өлүмү, бирөө өч алам деп ушундай кылып койду деген көп суроолор возникает. Азды деле ошо. Анан азды. Ошондон кийин ал жерден анан так как республиканский бюро центр болгондон кийин анан алар менен анан бу жерге алып келип биз кайрадан изилдегенбиз. Кайрадан изилдеп, кайрадан баардыгын эмне тактап, анан каза болгондун себеби сууга чөккөндөн, утопление. Суу жутуп, эмнетип каза болду деген дыянак чыккан. Ал жерде өтө бир мындай вопрос да. Ал чөгүп атканда мындай версиялар көп болот. Мисалы ал сууга жууганды билет экен, сүзгөндү билет экен. Ал логикалуу болот да, бул жерде кандай биз төкө изилдегенде мен төкө ошол каза болгондун эле айланасында жүрө бербейм. Мен следствие менен сүйлөшөм. Мен эмнелерди карайм, баардыгын карайм, анан общий бир эмне изучать этем. Анан ал жерде денесинде эч кандай жаракат жок, анча-мынча сыйрылган жерлер болсо керек, кичине, я не помню уже-чи. Анан могу жерде сен носкини көп кечке кийип жүрөсөң, могу жерде мындай из болуп калат го. Кечинде мынтип чечкениңде мындай так болуп калат. Азыр деле бар экен. Резинасы бар жагы. Анан могу жеринде нижний третий. Эки бутунда анан мындай, артында мындай так болуп калган жер бар. Адам тирүү кезинде кожа эластичный болот. Кан жүгүрүп турат да, потому что адам каза болгондон кийин кан жүгүрүү токтойт. Токтогондон кийин бир жери мындай туруп калса, ошо жер былчыйган бойдон калып калат. Ал кайра азыр мен мына жерде мынтип бастырып кое бере турган болсом, агарып турган кызарып кетти, кайра ордуна келди. Анан мындай болуп туруп так кылат да. Анан версияны кара. Бирөө түшүп, сүзүп келип, бутуна бирдеме байлап, вадалаз менен. Анан тип кармап чөктүрүп, анан түндө өлүп чөкүп калганда, кайра жипти чечип, анан акырын сүзүп кетип калды. О, какая версия. Адамды ушундай анан аны бир досу бар экен. Какой-то бир каналдан мен 1-2 жолу көрдүм окшойт отурган. Мындай полныйраак бала да. Ошол ушу версияны айтты да. Анан бул эмне болгон так деп. Анан мен түшүндүрүп айттым. Каза болгондо ал эки буту мындай болуп эки жакты карап калган. Ошондо каталка турбайбы? Ошонун эскирей каталкамда кырылып бүткөн жери. Ошол жерге эки буту мындай туруп калган, ошонун низитине түшүп калган деп. Аны түшүндүрө алдымбы, түшүндүрө албадымбы, аны билбейм. Бирок биз ошол нерсени бергенбиз. Утопление деп. Киши болду деп бергенбиз биз. Утопление все на это. Анан калганда изучать эттик да. Канча жыл көлүгү барды, как он купается, не купается. Следователь ошол эле менен неметип калбайт. Сен жакшы сүзөт эле, мындай сүзөт эле десең аны менен токтоп калбайт. Следователь пляжда даже бирге жүргөн, ошол гостиницада, санаторийде бирге жүргөндөн мен ким көрдү, ошончо следователь бүт сурайт. Анан даже көрдүңбү, ошо камераны алып алды. Камераны таап, аялы боюнда бар экен. Камераны ошол жакта камераны таап келип карап атпайсызбы? Турат, секирди сууга. Бияктарда бирөөлөр плавать этип жүрөт, анан уже чөгө баштады. Ошолордон бери бүт чыкканда. Бүт караганбыз. Мен аны киши колду дегенге мен кошула албайм. Конечно, менин айтып аткан нерсеме жакындарына бул менин айткан нерсем жакпашы мүмкүн. Алардын ою до сих пор ошол эмнени мүрзөдөгү болгон эмнени казып чыккандан кийин может ошондон болду деген эмнелер бар. Туурабы? А бирок биз изилдеп ошол эле берилген эмнени ушундай болду деп бергенбиз. Эми болгон айтып атасыз. Болгон. Ал бала бул жерге көп келген. Биз экөөбүз телефон менен сүйлөшөт элек.
Жанагы эмнени апарып атпайбы Азия дегенде. Шавкет Бирдикеев деген ал бала келет эле, Азаттык келет эле, бизге аябай көп келет эле. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Всё, давай келип тур. Дагы көрүшөбүз. Жаңылыктар болсо айтып туруңуз, биз кызматтабыз. Болду. Сенин телефонуң болсо керек. Ооба, бир алло десеңиз эле, биз бул жактабыз. Болду. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз, аман эсен болуңуз. Рахмат сизге да. Сиздин бул өзгөчө кесиптерди аркалаган инсандардын катарын толуктайсыз да сизчи. Анан эмгегиңизди эл баалайт. Буга чейин да көрүп келе жатышат, буга чейин да баалап келе жатышат. Мындан ары да баалана берет, өмүрүңүз узун болсун. Чоң рахмат сизге. Рахмат.